Саламатсыңарбы 11 класстын окуучулары? Бүгүн граждандык коргонуу сабагынан противогаздын түзүлүшү, колдонуу максаты деген теманын тегерегинде сабак өтөбүз. Анын максаты противогаздын зарылдыгы, колдонуу максаты, түзүлүшүнөн эмнеден турары жөнүндө түшүнө каласыңар дагы. Аны туура кийип, дем алуу органдарыңды сактоого үйрөнөсүңөр. Ден соолугуңар үчүн кам көрө билүүгө жана билимдүүлүккө, сериктикке тарбияланасыңар. Балдар, противогаз бул адамдын дем алуу органдарын сактай турган курал. Ал болсо төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт. КП5, КП5М, КП4У, ПДФШ, общевойсковой противогаз болуп бөлүнөт дагы. Баардыгы түзүлүш боюнча гана айырмаланбаса, негизинен иштөө принциби окшош, баардыгы тең фильтрден турат. Анын ичинен гражданский противогаз 5 типаны айта турган болсок, ал биринчи очередте башынан ылдый айтайын, шлем маскадан турат. Шлем масканын эки жагында эки көзү бар. Стеклянные очи деп коебуз. Ошондой носовой частан турат дагы. Анан фильтрующий поглощающий коробка, уменьшенный, кичирейтилген фильтрующий поглощающий коробкадан, албетте анан переносной сумка, подсумкасынан турат. Сумканын ичинде незапотевающий карандашы менен карандаш жана пленкалардан турат. Атайын карда көз эмнетпеш үчүн, карда көз карылыкпаш үчүн атайын саргайтылган пленкалардан турат. Кийинки противогаздын түрү ПДФШ деп айтылат. Противогаз детский, фильтрующий, школьного типа деп айтылат экен дагы. Бул атайын балдар үчүн, окуучу балдар үчүн, майда балдар үчүн жасалган. Негизинен айнектери окшош, эки көз, адамда эки көз болгондуктан айнектен жасалган, тунугал айнектен жасалган. Лицевая часть резинадан жасалат дагы. Шейный часть, желке жагынын баардыгы тең тесёмкалардан турат. Албетте, мунун айырмасы тигинден соединительный трубка. Соединительный трубка аркылуу фильтропоглощающий коробкага кошулат. Ошентип мунун дагы өзүнүн жанагындай переносной сумкасы бар. Кийинки противогаз бул КП4У деп айтылат. Сиратта көрүп атасыңар. Гражданский противогаз 4 типа. Көрсөтүп аткандай тигинеки эки көз айнегинен турат. Кол менен атайын көрсөтүп атат. Андан кийин соединительный трубка кетет. Азыр көрсөтүп бүткөндөн кийин баштайын. Мынакей ичинен көргүлө, сыртынан көргүлө. Жанагыраки ПДФШ менен соединительный трубка носовой частты көрсөтүп атат. Бул болсо размери, экинчи размер, биринчи, анан бир У дегени бар, узкий дегени бар, кички баштар үчүн. Мынакей айырмасы тигилерден тесёмка лямкалардан турат да, башка карата ар кандай размерге, каалаган размерге чоюп, тетинде крепление аркылуу бекитилген дагы. Эң противогаз үчүн керектүү бул фильтрующий поглощающий коробка деп айтылат. Тигинекей көрсөтүп атат. Мунун эки түрү бар, чоңу, анан кийин кичинекейи бар. Тигинтип ачабыз дагы. Бул жерге соединительный трубканы бекитебиз. Атайын буралат. Түбүндө болсо атайын колпачок бар, сууруп коюп дем алганга. Качан жабылат, ичине бирдемелер түшүп кетпеш үчүн кайра минтип жаап коет экенбиз. Демек, противогаздын кийинки да бир ошолорго тиешелүү бул незапотевающий карандаш деп коебуз. Бул тердегенге каршы адам качан кийгенде дем менен айнек тердеп кетет, сен эчтеке көрбөй каласың. Ошон үчүн бул карандаш атайын специальный карандаш деп айтылат. Айнекти ушу менен сүртүп туруп, тряпка менен акыры майлап коебуз. Ичинен сен дем алганда, тигине көрсөтүп атат, дем алганда айнек тердебейт. Кайра ичине салып оозун бекитип, сумканын ичине бул сумкага салып коебуз, өзүнүн орду бар. Андан кийин, кымбаттуу окуучулар, акыркы сумкасы, мынакей переносной сумка. Сумканы ачып ичин көрсөтүп атат. Мынакей клапаны сумканын, анын чыккан жылы. Андан кийин мына ичин көрсөтүп атат. Мына эки бөлүктөн турат. Бир жагына противогаздын коробкасы, поглощающий. Мына бул жерге жанагы мен айтып аткан незапотевающий пленка салынат, карандаш салынат. Тиягына противогаздын өзү салынат. Мына силерге көрсөтүп аткан ошол противогаздын өзү салына турган жер.
Так, демек толук түшүнүк алдыңар. Ушулар боюнча түшүнүгүңөрдү мага кайтадан байланышка чыгасыңар. Силерге кошумча дагы тапшырма беремин. Мен азыр сүрөтүн тартып силерге жиберемин. Булардын баардыгын тең сен конспектиңе сүрөтүн тартып, астындагылардын баарын тең жазып аласың. Бул ага тиешелүү частары, противогазтын частары. Саламатта калгыла.